Курман айт майрамы Ош жергесинде да белгиленип, Ош шаарындагы 68 мечитте айт намазы окулду. Таңкы саат 6-дан баштап шаар тургундары мечиттерге келип, жамаат менен тилек кылышты. Айрым мечиттерде миңдеген жарандар чогулду. Коопсуздукту камсыздоо үчүн шаардык милиция күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Айт намазынан кийин жарандар бири-бирин майрамы менен куттуктап, курмандык чалуу амалдарын аткарышууда. Шаарда тазалыкты жана тартипти камсыздоого өзгөчө көңүл бурулуп, жооптуу кызматтар иштеп жатат. İslam şeriatında iki bayram var. Biri Oroz aytı olsa, ikincisi Kurban ayt bayramı. Kurban ayt bayramı uşul Oroz ayt bayramına status jagынан jogorу турат. Ошондуктан жер бетинде мусулмандардын баардыгын, анын катарында кыргызстандыктарды, анын катарында шаардыктарды Kurban ayt bayрамы менен куттуктайбыз. Бул майрам өзү аты айтып турганда Курбан деген сөздөн келип чыгат. Курбан деген сөз бул жакын болуу деген маани туюнтат. Тагыраак айтканда ошол бир иш кылып, бир союш союп, Алла Таалага жакын болуу менен биргеликте адамдарга жакын болуу, тууган уруктар менен жакын болуу, кошуна колоңдор менен жакын болуу, жалпы жамаат менен, айыл ичи менен, шаар менен жакын болуу деген маани туюнтат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күн дуалар кабыл боло турган күн, бүгүнкү көтөрүлгөн билектер куру кол кайтарылбай турган күн. Ошондуктан элибизге, жергебизге, мамлекетибизге Кудай Таалам тынччылыгын, токчулугун берсин. Алла Таалам ушул куттуу Кыргызстаныбызды, Алла Таалам өзү ар бирибизди Алла Таалам ошо кызмат кыла тургандай кылып, ички сырткы душмандарын өзү сактап, гүлдөп өнүккөн мамлекеттердин катарына Кудай Таалам кошо көрсүн. Дагы бир жолу Курбан айтыңыздар маарек болсун. Азыр эле биз айт намаздан намаз окуп, жакшы тилектерди, жакшы ниеттерди Кудайдан тиленип, ниет кылып, максат коюп, алдыга аруу тилектерди максат кылып, дуа кылып чыктык. Буюрса ошол тилектерибиз Кудай Тааланын кудагына жетип, Кудай Таала өз дарегинде кабыл кылсын дейли. Курман айт демекчи бүгүн буюрса майрам биз үчүн. Андыктан курмандык чалабыз. Жакшы күндөрдүн бири. Эсте каларлык күндөрдү бирибизге бирибиз жакшы сөздөрдү айтып, бирибиз кубантып, колдон келсе белектерди берип, шириндиктерди тартуулап, ушундай жакшы күндөрдү өткөзүп, Кудай астында соопко иштей турган күн. Бүгүн жалпы мусулмандар үчүн майрам.